ОТРК Ош телеканалында Ош жаңылыктарын таныштырып, студияда сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Амансыздарбы? Алгаш жаңылыктардан кыскача. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү иш пландарды аткарууда алдыга чыкты. Ош шаарында быйыл канча социалдык объект курулат? Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтү таза суу менен камсыздалууда. Президент Садыр Жапаров өлкөдө митинг уюштургандарга жооп катуу болот деген билдирүүсүнөн кийин жаралган суроолорго жооп берди. Мамлекет башчысы Кабар агенттигине берген маегинде журналисттин убагында сиз деле кумтөр деп митингтерди уюштуруп жүргөнүңүздү эске салгандар болууда деген кайрылуусуна убагында митингтерге чыкканын танбай турганын билдирип, ооба, убагында биз да митингтерди уюштурганбыз, бирок биздин пайдабызга чечилип жаткан жакшы иштерди бурмалап, жеке кызыкчылыгыбыз үчүн митинг уюштурган эмес. Біз кумтөр элибиздин кызыкчылыгына иштесин, казынадан суук колуңарды тарткыла, элибиздин жашоосун оңдогула деп митинг уюштурчубуз. Кумтөрдү алдык, 30 миллиард сомго жакын салык төгүп жатат. Андан сырткары 30 миллиард сомго жакын таза киреше берип жатат. Мурда биздин пайдабызга 5 миллиард сомго салыктан башка койдун корголу жок болчу. Бюджет дээрлик 3 эсеге көтөрүлдү деп белгиледи өлкө башчысы. Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жонда мунай заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, өткөн жылдын ноябрь айында ишканада капиталдык оңдоп түзөө иштери башталган. Заводду модернизациялоо быйыл күздө пландалууда. Заводду мурдагы кубаттуулукта ишке киргизүү 2024 жылдын 2-кварталына болжолдонууда. Ис сапардын жүрүшүндө министрлер кабинетинин башчысы оңдоо иштеринин жүрүшү, заводдун өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрү, нефтини кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүнүн перспективалары менен таанышты. Акылбек Жапаров тиешелүү түзүмдөргө заводдун потенциалын, жумуш ордундарын жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салымын эске салуу менен ишкананын ийгиликтүү ишке киргизүүгө колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү 2023 жылдын жарым жылдыгындагы иш пландардын аткарылышы боюнча эң жакшы деген баага чыкты. Президенттин облустагы ыйгарым укту өкүлдөрүнүн Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин ишин баалоо, министрлер кабинетинин иш-чаралар планын аткарылышын деңгээлин баалоо методикасына ылайык жүргүзүлгөн. Былтыр Ош облусунун аймагында кандай иштер аткарылган кабарчыбыз улантат. Министрлер кабинетинин 2023 жылдын биринчи жарым жылдык планынын аткарылышы боюнча абдан жакшы деген бага 16 мамлекеттик орган татыды. Алардын катарында президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү да бар. Былтыры облус аймагында чакан жана орто ишканаларды колдоо, айыл чарбасы, энергетика жана туризмди өнүктүрүү багыттары боюнча бир топ иштер жүргөн. Бизде областта ошол министрлер кабинетинин иш планын аткаруу максатында облусубузда бир топ иш-чаралар аткарылган. Бул иш планга өндүрүү, туризм, айыл чарба, социалдык маселелер, курулуш маселелери, ошолордун баарын биз ушул облус жетекчибиз, өкүлчүлүктүн аппараты, райондор, акимдер баары биргеликте ошол аткарып, толук планды 90%-дан 100%-га жакын ошо аткарып. Артта калган жыл жеке ишкерлерге өзгөчө көңүл бөлүндү. Облус аймагында 61 жаңы өнөр жай ачылып, анын негизинде 1000ден ашуун жумушчу орун түзүлдү. Алардын бири сеңиз чыгарган завод. Ачылганына 1 жыл болгон ишкана учурда 50ден ашык адамды жумуш менен камсыз кылат. Башында стройка учурунда ачылышында айыл өкмөттөн мамлекет тарабынан жардам беришти. Колдоп турушту. Который боюнча эч ким келип текшерүү жүргүзүп же болбосо эметкен жок. Баары эле колдоп, колунан келишинче аракетин жасашып атышат. Былтыры облус аймагында эң көйгөйлүү болгон суу жана жол маселесинин басымдуу бөлүгү чечилгенин карапайым калк белгилөөдө. Бул элдин көйгөйү жолда. Ошол жол маселеси жанагы пайгамбардын деле хадисинде бар го. Жол оңдогон бул сабапчылык алат да, ошондой эле иштерди алып барып атат. Мен жакшы эле ниеттемин, жакшы пикирдемин. Бизде жаңарык айылында сууну жакшы эле эме кылабыз, кеңири иштетебиз. Ошо суу проблемасы жок. Эми башка эмелерде угуп калам. Суу чыкпай атат деген эмелерди угуп калам, көйгөйлөрдү. А бизде андай жок да. Эми ар жерде ар кандай окшойт дейм да. Вот кто-то сказал, что Кабмин хорошую оценку дал. Правильно дали? Кимдир бирөө айтты, Минкап жакшы баа берди деп. Туура баалаптыр.
Ал аракет кылып жатат. Ал билет кайсы жерде көйгөй бар экенин. Өзгөчө курулуш тармагына көңүл буруп жатат. Где несправедливо захватывает земли, вмешивается. 2023 жылы облыс аймағында 30 мектеп, 18 балабақча, 4 спорт жана 1 футбол аянтчасынын курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 6 айыл өкмөт дотациядан чыккан. Облыс аймагында учурда дотациядан чыккан айыл өкмөттөрдүн саны 19 түздү. Өкмөт электр кубатынын тарифин мурда айтылган убакыттан 1 ай эрте көтөрүүнү сунуштап жатат. Бул боюнча токтомдун долбоору ченемдик укуктук актылар долбоорунун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жайгаштырылган. Бул тууралуу Спутник чегиткейчи басылмасы жазып чыкты. Тарифтерди жөндөө мурда июндан тарта башталары айтылса, азыр аны май айынан баштоону сунуштап жатышат. Министрлер кабинети бул кадам электр энергиясынын тартыштыгынын шартында керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишенимдүү жана өзгөлтүк жабдуу энергия менен жабдоочу ишканалардын чыгымынын ордун толтурууну камсыз кылуу максатында жасалып жатканын айтты. Азырынча электр кубатынын баасы канчага көтөрүлөрү айтылган эмес. Бирок токтом долбоорунда 2025 жылга чейинки баа инфляцияга жараша өзгөрөөрү белгиленген. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дипломатиялык корпустун башчысы Беларустун Кыргызстандагы элчиси Андрей Страчкону анын дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө министр Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө элчинин жасаган иштери жана жеке саламы, Кыргызстандагы дипломатиялык корпустун дуай эни катары жигердүү ишмердүүлүгү жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кайрымдуулук иш-чараларына туруктуу катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар саясий, соода-экономикалык жана гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган жогорку жана жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкууга алышты. Элчи Андрей Страчко кыргыз тарапка өз милдеттерин аткарууда көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө көмөктөшүү үчүн мындан арыда күч аракетин жумшай турганын белгиледи. Ош шаарында 2023 жылы жалпы 7 социалдык объектинин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Быйылдагы социалдык объектилердин курулушу уланат. Курулушту баштагандан баштап бүткөнгө чейинки курулушту көзөмөлдөө органдары тарабынан атайын текшерүүдөн өтөт. Маселен, мында ушундай көзөмөлдөн өтүп пайдаланууга берилген курулуштардын арасында шаардагы 27 мектептин 500 орундуу кошумча жаңы корпусу дагы бар. Быйыл шаар ичинде канча социалдык объект курулат жана алардын курулуш сапаты кандай болот? Кабарчыбыздын материалында сөз болот. Ош шаарындагы номер 27 мектептин кошумча жаңы корпусу 500 орунга ылайыкташып 2023 жылы пайдаланууга берилген. Мектепте окуучулар үчүн бардык шарты каралган. Имарат кышы менен жылуу туруп, ар бир класста кол жуучу раковиналары дагы орнотулган. Жаңы корпустун артыкчылыктуу жактары көп экенин мектеп жамааты кошумчалады. Биринчи корпуска караганда аябай жылуу. Быйыл кышы менен бардык окуучулар бир эле кофта менен чыгып кеттик. Андан кийин эң бир өзгөчөлүгү ичинде 2 кабатта тең ажаткана бар. Балдар үчүн, кыздар үчүн, мугалимдер үчүн. Анан ар бир кабинетте суу чыгат раковинасы менен. Ар бир кабинет окуу мебелдери менен камтылган. Андан кийин биздин ошо подвалыбызда нулевой этаж деп коюп атабыз. Нулевойдо кинозал бар, китепкана бар, ашканабыз бар, медайымдардын кабинеттери бар. Аталган мектептин курулуш сапатын көзөмөлдөө иши котлованын казуудан башталган. Бардык этапта адистердин дыккат текшерүүсүнөн жана корутуусунан соң гана курулуш уланган. Биз курулушту баштаганда биринчи эле проектный сметный документация деп коюп долбоор. Ошо долбоорду алабыз дагы жерди казгандан баштап көзөмөлдү баштайбыз. Жерди казгандан кийин до проектный отметки деп коебуз. Ошо проектке чейин казып, анан ону послойный уплотнение кылабыз. Онун ар бир немеси 20-30 сантиметрден уплотнение болот, суу себилип, полив водой деп. Андан кийин лабораторный заключение алып турабыз ар бир слоюна. Эми кыскасын айтканда биз мектепти ушу жерден кылып, башын аягына чейин тапшырганга чейин биз жооп беребиз да. Өткөн жылы калада 7 социалдык объекти курулган. Мында ар бир курулуштун сапаты 3 мекеменин текшерүүсүнөн өтүп, анан гана пайдаланууга уруксат берилген. Бир балабакча мектеп курганда
ошонун проектин жасап чыккан автор болот. Алар дагы келип такай ар бир поэтапный акты деп коет. Поэтапный актыга автор дагы кол коет, биздин технадзор кол коет. Ошондо эки тараптуу бул жактан көзөмөл болот. Ал эми негизги көзөмөл бул ошол Госстройдун астында мамлекеттик курулуш агенттигинин астындагы атайын Ошто регионалдык курулушту контролдоо башкармалыгы бар. Буга чейин ГАТК деп аталып келген. Мына ошолор негизги курулуш иштери толуп бүткөндөн кийин мамлекеттик кабыл алууга ошол ишкана аркылуу өтөт. Жалпы жөнүндө айтканда ушундай 3 тараптуу көзөмөл такай жүрүп турат. Өткөн жылы курулган сот объектилеринин бардыгы ушул өз учурунда көзөмөлдөн өтүп, мамлекеттик кабыл алуу курулуш көзөмөлдө башкармалар аркылуу мамлекеттик кабыл алуудан өтүп, азыркы учурда мектептерде, бала бакчаларда балдар тарбияланып жатат. Быйылкы жылыда Ош шаарында 9 социалдык объектиде курулуш монтаждоо иштери жүрөт. Аларга бөлүнчү каражат мамлекеттик казынадан каралууда. Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин биринчи орун басары жана башкы адиси Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерине пара берүү фактысы менен кармалды. УКМК тарабынан тиешелүү ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жооптуу кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууда өкмөттүн токтому менен бекитилген ченемдик укуктук актылардын талаптарын сактабагандыгы аныкталган. Мындан улам ээлеген кызматынан четтетүүгө алып келиши мүмкүн болгон мыйзам бузууларды жашыруу үчүн УКМК кызматкерине Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары жана башка адиси тарабынан 30 000 сом өлчөмүндө акча каражат сунушталган. Аталган кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тиешелүү ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында УКМК кызматкерине М-банк электрондук эсеби аркылуу акча каражатын которуу менен 30 000 сом өлчөмүндө пара берүү фактысы аныкталып, шектүүлөр кармалды жана убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен айыпталуучу Бектур Асановго дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгууга уруксат берилди. Соттун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, ага өлкөдөн чыгууга уруксат үстүбүздөгү жылдын 19-апрелине чейин берилген. Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Асанов Кемпирабад иши боюнча айыпталууда. Буга чейин анын башкаргоо чарасы эч жакка чыкпоо тил каты менен өзгөртүлгөн болчу. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу ишке ашырган айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтү таза суу менен камсыздалууда. Ошону менен бирге анда жашаган тургундарга $200 грант берилди. Жаага жарандар, үй ичине жуунуучу бөлмө, ажаткана, кол жууга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Эл элиндеги жетишкендиктерге кабарчыбыз токтолот. Бүткүл дүйнөлүк суу ресурстары күнүнө карата майрамдык иш-чара уюштурулду. Анда окуучулар суунун пайдалуулугун даңазалап, ага аяр мамиле кылууга басым жасашкан. Саамалыктын алкагында спорттук иш-чара өткөрүлдү. Башталгыч класстын окуучуларынан тарта 11-класска чейинки окуучулар сууга тиешелүү көркөм окууларын окуп, обонсозо ырдашты. Аны менен бирге сууга байланышкан көйгөйлөрүн сахналаштырган, макал айтып, акый-неке камтып кетишкен. Чоң жардам берип атышат. Биздин мектебибиздин дааратканалары иштебей турган, буга ички дааратканалар бар, бирок суу жоктугуна байланыштуу иштебей турган. Ушул дааратканаларыбызды башынан оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, башынан оңдоп беришти. Ошондой эле бизге балдар үчүн кол жуугучтар, элементарный кол жуугучтар да жок болгон, кустарный варианттагы кол жуугучтарды алып келиштеп жүргөнбүз. Эми биздин балдар Кудай кааласа bundan бияка ошол атайын заманбап кол жуугучтарды коюп берди. Ошол менен ошону колдонобуз.
Арис ишке ашырган айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында бир топ иштер жасалган. Тагыраагы бул мектепке окуучулар үчүн мектептин ичинде ажаткана курулган. Мисалы биздин экинчи компоненттин санитарияны өнүктүрүү компонентинде ушундай сонун кол жугуштар, ички ажатканалар, тышкы ажатканалар жана септиктер курулат. Бул эмне үчүн? Анткени биздин кичинекей балдар мүмкүнчүлүгүн дайыма мүмкүнчүлүк болуш керек. Таза суу ичкенге, таза колдору дайым таза болуш керек деген мамиледе ушундай иш-чараларды өткөрөбүз. Мисалы Ош областында Кара Суу районунда биз Чайчы айылында, Алпорду айылында 2 мектепте, 2 садикте ушундай иш-чараларды өткөрүп, жана ушул бүгүнкү Төлөйкөн айылында ушул мектепте иш-чараларды өткөрүп атабыз. Аристин колдоосу менен Төлөйкөн айыл аймагындагы үй бүлөлөргө долбоор тарабынан $200 грант берилген. Ага жергиликтүү тургундар үй ичин жакшыртышкан. Үйгө ажаткана, кол жуугуч орнотушкан. Ошону менен бирге жылуу суу, муздак суу менен камсыздалган. Ушу таза суу долбоорунун алкагында бизде үйдөгү кожолуктардын санитардык шарттарын жакшыртуу максатында биз аларга шыктандыруучу гранттарды бердик. Бүгүнкү күндө 5 кожолук $200 акча каражатын кайтарымсыз катары грант катары субсидия алышты бизде. Бизге да грант бөлүнүп берилди $200. Ошо гранттын негизинде кошуп өзүбүздүн салымды да коштук дагы бир топ үйдүн шартын жакшырттык. Бул деген үй бүлөлүк гигиенаны сактоо, аны жакшыртууга өтө чоң пайдасы тийди. Мындай долбоорлорду колдошубуз керек. Дайым себеби дегенде бул абдан чоң ыраазычылык айтабыз. Ушунун негизинде айыл жерлеринде жашоо шарт оңолду. Төлөйкөн айыл аймагынын жергиликтүү тургундары дарыядан ар кайсы жактардан ташып ичишет. Жарандарды тынчсыздандырган маселени Арис ишке ашырган айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору чечүүдө. Азыркы тапта таза суу чыгаруу үчүн суу түтүктөрүн тартышууда. Жана айтып кеткенде, кожолугубуз биздин проект боюнча эсептелгенде 5000 канча дагы 5000ден ашыгыраак эл жашайт. Ошол элди суу менен камсыз кылуу. Ал сууну камсыз кылуу боюнча бүгүнкү күндө биз ошол 27-515 метр болгон немен турбанын 72% бүткөн. Эми мындай айтканда 20 километрден ашыгы бүттү. Алганын азыр могу ошол тракторлор иштеп атат, подрядчик. Арис ишке ашырган айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору Ысык көл, Чүй, Ош облусунун аймактарында жүрүп жатат. 57 кичи долбоор камтылган, 35 кичи долбоордун курулуш иштери аяктап, өзүнүн жумушун алып барып жатат. Долбоордун алкагында Арис тарабынан жабдыктар берилет. Ошондой эле Аристин кызматкерлери тарабынан тарифтерди иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү боюнча жумуштар аткарылган. Бүгүнкү күндө жасалган жумуштар өзүнүн ийгиликтерин көрсөтүп жатат. Бул долбоор 2017 жылы башталган, 2025 жылы аяктайт. Максаты жарандардын ден соолугуна кам көрүү менен катар, алардын өздүк гигиеналарын сактоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болуп саналат. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Саантаев, УТРК Ош. Берлиндин этнологиялык музейинде Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин катышуусунда Норуз майрамына карата массалык иш-чара болуп өттү. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Иш-чараны Афганистан, Азербайжан, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Пакистан, Тажикстан, Түркия, Түркменистан жана Өзбекстандын Германия Федеративдүү Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрү биргелешип маданий кызматташтык Герман коомдук бирикмесинин көмөгү менен уюштурган. Иш-чаранын башында Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Самалыкка келген конокторго анын ичинде Берлинде жашаган кыргызстандыктарга музыкалык көрсөтүүлөр, улуттук бийлер, театралдаштырылган оюн зооктор, искусство жана аспозчулук боюнча мастер-класстар, ошондой эле Норуз майрамын майрамдаган элдердин маданий мурастарын көрсөткөн көргөзмөлөр камтылган түрдүү маданий программа тартууга алынды. Мына ушундай корлар бүгүнкү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Амандыкта кайрадан жолугушканча.